Саламатсыңарбы менин сүйүктүү, акылдуу, билимдүү окуучуларым. Ден соолугуңар саламат, жүзүңөрдө жылмаюу, маанайыңар күн нурундай ачык деп ойлойм. Анда силер менен тарбиялык саат сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү өтүлүүчү жаңы тема — жолдо жүрүүнүн эрежелери. Сабагыбыздын максаты — жолдо жүрүүнүн эрежелерин билүүгө үйрөнөсүңөр. Дайыма өзүңөрдү таза, тыккан алып жүрүүгө, өз оюңарды эркин айтууга өнүгөсүңөр. Улууларга урмат, кичүүлөргө ызат көрсөтүүгө тарбияланасыңар. Келгиле балдар, анда алгач силерге табышмак айтайын. Жандырмагын тапкыла. Узун бою бар, 3 көзү бар. Кана мага жообун ким айтат? Келгиле, анда силерге дагы бир ирет кайталап айтайын. Узун бою бар, 3 көзү бар. Бул эмне балдар? Азаматсыңар, бул светофор. Светофор жолдо жүрүү эрежелерин сактоо үчүн чоң таасирин тийгизет. Эгер светофор убактылуу гана иштебей калса, жолдо жүрүүчү унаалар тоскоолдукка учурайт. Бир гана унаалар гана эмес балдар, жөө жүргүнчүлөр үчүн да терс көрүнүштөр болуусу ыктымал. Андыктан светофордун белгилерин билүүбүз зарыл. Анда бүгүн бизге актан жана акылай светофор досу жөнүндө ырдап бермекчи. Yol yürünün erecesini saktağın, Allah dengin sızık yerden attağın. Kızıl doktoğun sarı dayadan, yaşıl gülsü öpelbey. Kızıl doktoğun sarı dayadan, yaşıl gülsü öpelbey. Svetofor bolon sağa jardamчы, svetofordu qarap joldan ötkün şaşpagın. Kızıl doktoğun sarı dayadan, yaşıl gülsü öpelbey. Kızıl doktoğun sarı dayadan, yaşıl gülsü öpelbey. Кана балдар, актан жана акылайга эмне дейбиз? Азаматсыңар. Актан жана акылайдын светофор ырын жаттап, ар дайым алардын айтканын аткарып, эсибизге салабыз. Жолдо жүрүүнүн эрежелерин сактайбыз. Бүгүнкү сабак силерге жактыбы балдар? Жаккан болсо аябай кубанычтамын. Анда үйгө тапшырма светофордун сүрөтүн тартабыз. Түрдүү түз кагаздар менен светофордун өзүн жасайбыз. Кийинки сабакта көрүшкөнчө сак саламатта калгыла.